Дүйнө өлкөсүндөгүдөй эле Кыргызстанда 1-декабрь СПИДке каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү катары белгиленип келет. СПИД адамдан адамга төмөнкү учурларда жугат. СПИД илдетине кабылган донордун кан берүүчүнүн канын пайдалангандан, ошол донордун каны куюлган медициналык аспаптан, жыныстык катнашуудан бир канча кишинин бир энени пайдалануусунан, бул негизинен баңгилердин арасында жана СПИД оорусуна кабылган энеден балага кош бойлуу кезинде төрөт учурунда жана эмчек сүтүн берүүдө. СПИД өбүшүүдөн, кучакташуудан жукпайт. Ал эми СПИДти жуктуруп алган адамда алгач оорунун кандай белгилери пайда болот? Оорунун белгилери дароо билинбейт. Мындай абал айлап, жылдап созулушу мүмкүн. СПИДтин эң негизгиси белгиси болуп, адамдын организмин ар кандай ооруга каршылык көрсөтүүнүн иммунитетинин алсыздашы, бузулушу болуп эсептелинет. ВИЧ. Акыркы кезде ВИЧти жыныстык жол аркылуу жугузуу көбөйүүдө. Мындан тышкары, кош бойлуу аялдардын да бул илдетке кабылуусу чоң көйгөйдү жаратып келет. Бардыгы ВИЧ менен 27 аял катталган. Алардын 22си төрөдү. Бул балдар 1,5 жылга чейин биздин диспансерде турушат. Ошондой эле бул ооруга көбүнчө жаштар кабылууда. Аялдарды соодалоонун, сексуалдык эксплуатациянын, баңги-заттарын сатуунун өлкөдө өсүп баратышы мамлекеттин келечегине олуттуу кыйынчылыкты алып келиши мүмкүн. Денесин соодалап турган кыздарга жылына бир жолу медициналык текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. Айыкпас оорулардын бири бул ВИЧ-СПИД оорусу. Бул дарт көп жылдан бери Жер планетасынын чоң көйгөйү болуп, дарысы бүгүнкү күнгө чейин жок. Ушул себептен Бириккен Улуттар уюму тарабынан 1988 жылдан тарта 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп белгиленип келет. ВИЧ деген эмне? Оору жөнүндө айтсак, көп адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир оору деп эсептешет. Бирок ал андай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? ВИЧ кыргызча чечмелениши. Адамдын иммунодефицит вирусу. Бул вирус адамдын иммунитетинин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай каза болот. СПИД деген эмне? Чечмелениши. Кабылданган иммун жетишсиздик синдрому. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организм системасы. ВИЧ иммунитети басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекция менен күрөшүүгө болот. Аны антиретровирустук терапия менен дарылайт. Анын ичинде ВИЧ болгон кош бойлуу айымдардын балдарын дагы дарылоого болот. Антиретровирустук терапия ар бир өлкөнүн ичинде Кыргызстанда да өз жарандары үчүн акысыз жүргүзүлөт. ВИЧ кандай учурда жукпайт? Презерватив колдонуп, жыныстык катнашка барганда, тиричилик жашоодо саламдашып, бирге тамактанганда, аба аркылуу же жөтөлгөндө, өбүшкөндө, кучакташканда адистер жукпайт дешет. СПИД жана ВИЧ кандай учурда жукпайт? Бассейнде же сууда сүзүүдө, жалпы идиш аякты колдонгондо, бирге тамактанганда, душка же мончого түшкөндө, жалпы туалет колдонгондо, досуңуз менен кучакташканда, баарлашканда, сүйлөшкөндө, өбүшкөндө, кол кармашканда. ВИЧ-СПИДтен кантип сактануу керек? Жыныстык катнашта презерватив колдонуу, баңги-заттан алыс болуу, бир гана адам менен мамиле түзүү. Презерватив бир гана ВИЧ-СПИДтен сактанбастан башка көптөгөн жыныс ооруларын сактайт. Албетте, ВИЧ-СПИД оорусун алдын алуу ар бир жарандын жеке милдети же парызы десек жаңылышпайбыз. Ал эми каттоодо турган бейтаптар дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. ВИЧ-СПИДтен кантип сактануу керек? Бир гана адамга шериктеш болуу, башаламан жыныстык катнаштардан алыс болгула. Жыныстык катнашта презервативтерди колдонуу,
баңгизаттардын алыс болуу, жерде жаткан шприцтерди кармаба, жеке гигиеналык жана косметикалык каражаттарды гана колдонгула.